Нур Пресстен жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Өзгөчө оор кылмыштын бети ачылды. 9 жыл мурда дайынсыз жоголгон 2 адамдын сөөгү Айдоо аянтынан табылды. Окуя 2013-жылы болгон. Ошол учурда 24-25 жашта болгон жигиттер Токмок шаарында киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Балдар жоголгон учурда жакындары укук коргоо органдарына кайрылган. Тергөө иштери жүрүп, шектүү катары Хуров аттуу бир туугандар кармалган. Бирок ошол учурда тергөөчүлөр ишти сапатсыз жана бир тараптуу алып баргандан улам шектүүлөр кое берилген. Тергөөчү атайлап ишти башка нукка буруп жиберген. Тагыраак айтканда, башка адамдар шектеле баштады. Алар 4 жыл бою сурактан суракка чакырылып, соттон сотко каттап жүрдү. Бирок аларда кылмыштын курамы жок болгондуктан кылмыш жообуна тартылган эмес. Ошол боюнча бул иш аягына чыкпай калган. Быйыл Ысык Ата районунда жер айдап жүргөн дыйкан Айдоо аянтка көмүлгөн 2 адамдын сөөгүн тапкан. Дароо укук коргоо органдарына кабарлаган. Кызыгы, ал Айдоо жер биринчи шектүү катары саналган Хуровдордун тууганына таандык. Ал жерди быйыл ижарага берип койгон. Ижарага алган адам сөөктөрдү таап чыккан. Кылмыш иши кайра жанданып, 2013-жылы шектүү катары саналган Хуровдор кайра камалды. 9 жыл мурда өлтүрүлгөн балдардын жакындары 2013-жылы ишти алып барган. Кылмыштын изин жашырган укук коргоо органдарынын кызматкерлерине чара көрүүнү талап кылууда. Иштер ачылып атат, мына кармалды деген, аны бирдем алышка жеткирбей, деңиз сойдон ишти алып, өзүнүн жердеши Самат Кулжабаев дегенге өткөрүп берген. Ошол менен иш токтогон, ушуга жери ачылбайт. Бизге ачык айкын, ошол кездеги ички иштер органында иштеген тергөөчүлөр, начальниги, ошол жерде иштегендердин баарын суракка алып, ачык айкын ушу ачыкка чыгарып берсе деген ниеттебиз. Ошол кезде көргөндөр, билгендер, бул Хуровдордун азыр экөөлө Ысык Ата районунун СИЗОсунда отурат. Булар 10дон ашык балдар болгон экен, көргөндөр бар. Ушуга жери муну айтылып атат. Ошол убакта ички иштер бөлүмүндөгү тергөөчүлөр бирибизди да суракка чакырган жок. Юристтердин айтымында 2 адамды өлтүрдү деп шектелип, кайра коё берилген адамдардын 9 жылдан кийин кайрадан кармалышы, 2013-жылы иштеген тергөөчүлөрдүн ишинин сапатынын начардыгын, ошол учурда шектүүлөрдү жаап жашырып, ишти башка нукка бурганы кашкайып көрүнүп турат. Бул боюнча Ички иштер министри көз боемочулук кылган кызматкерлерине кандай чара көрөт деген суроо туулбай койбойт. Токмокто зордукталган жашы жетелек кыздын мыкачылык менен аярлуу жерин айырган Роза Чингилбаеванын иши боюнча соттук отурум башталды. Ишти Токмок шаардык соту карап жатат. Бирок эмнегедир сотко Чингилбаева алынып келине элек. Ал азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында. Айыпталуучу отурумга эмне үчүн жеткирилбегени белгисиз. Муну менен катар жараянга анын жактоочусу да келген жок. Буга байланыштуу соттук процесс башка күнгө жылдырылды. Биринчиден бүгүн сот предварительный заседание болгон, ошондо адвокаттарга айтылган бүгүнкү саат 3-тө каралат депчи. Биринчи, но булар келишкен жок. Эмне себептен келбей адвокаттардын келбей калганын мен билбейм. Бир эмес 2 адвокат бар. Экинчиден, Тагай жанагы Чингилбаева Розаны эмеге алып кетишиптир СИЗОго. Этап менен 5-күнү. Ушун үчүн бүгүн СИЗОдон кечке маал алып келишет деди. Эскерте кетсек, ушул жылдын май айында Токмок шаарында жашы жетелек 16 жаштагы кыз зордукталган. Бул кылмышка криминалдык тар чөйрөдө Дух Каймана аты менен белгилүү болгон Иззат Юсупов аттуу жаран баргандыгы айтылат. Жабырлануучу тарап тиешелүү органдарга арыз менен кайрылган. Бирок тергөө амалдары ыкчам жүргүзүлбөй, бул тапта кылмышка шектүү жаран боштондукта. Ал тургай ага карата иш козголгон эмес. Ал арада Иззат Юсупов жабырлануучуну коркутуп, үркүтүп жатканын анын апасы айтууда. Ананда амалкөйлүк менен жабырлануучунун атасынын оорукчан экенин билип туруп, үйүнө барып, турак жай жана унаа талап кылабыз деп айттыртып, аны жашыруун жаздырып алып, коомчулукка чыгарып жиберген. Нур Пресс жашы жетелек кыздын зордукталганын коомчулукка чыгаргандан кийин укук коргоочулар жана көз карандыс юристтер зордуктады деген адамдын боштондукта жүргөнүнө нааразычылыгын билдирген. Бирок ага Чүй райондук ички иштер бөлүмү эч кандай реакция да кылган жок. Тескерисинче шектүүнү кыйыр түрдө жактаган пресс-релиз чыгарышты. Ички иштер министри бармак бастым, көз кыстым кылган милиция кызматкерлерине чара көрөр-көрбөсү дагы белгисиз.
Мына ушул кылмыштуу жана мыйзамсыз иштердин бардыгы Чүй облусунда катталууда. Чүй облусу бул жагынан гана эмес, алдыга карай өнүгүү багытында дагы артта калганы июль айында президенттин төрагалыгы алдында өткөн министрлер кабинетинин жыйынында да айтылды. Бирок Сары Өзөнчү кезинде дүркүрөө өсүп, социалдык экономикалык көрсөткүчү башка облустарга салыштырмалуу кыйла жогору эле. Азырда бул көрсөткүч сакталып, ал тургай алдыда туруш керек. Анткени борборго жакын аймак болгондуктан кичи жана орто ишкерлик ушул облуста арбын жайгашкан. Чүйдүн азыркы көрсөткүчү артта калганы айрым коомдук ишмерлерди, интеллигенция өкүлдөрүн жана аймакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн коомдук уюмдарды тынчсыздандырды. Алар президенттин кадр маселеси боюнча жүргүзгөн саясатын жана жооптуу кызматтарга дайындоодо элдин үнү менен эсептешкенин кубаттап, өлкө башчыга төмөндөгүдөй кайрылуу жасашты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин учурдагы мамлекеттик деңгээлдеги жооптуу кызматтарга кадрларды тандоо саясатыңызды кубаттайбыз. Кезинде Чүй облусу социалдык экономикалык көрсөткүчү жогору экенин коомчулук жакшы билет. Бирок кээде жооптуу кызматка дайындалган айрым жетекчилердин алсыздыгынан өлкөнүн өнүгүүсүнө жолтоо болгон көрүнүштөр болууда. 2022 жылдын 14 июлунда сиздин катышуңуз менен өткөн министрлер кабинетинин жыйынында Чүй облусунда иш жакшы жүрбөй жатканы, көрсөткүчү боюнча арткы орунда калганы айтылды. Бул маалымат бизди түйшөлттү. Сиздин облус жетекчисине карата айткан сын пикирлериңизди жана сунуштарыңызды жалпы эл, коомчулук колдоого алып, мындай жооптуу кызматка элдин көйгөйүн жакшы билген, билимдүү, тажрыйбалуу, мекен үчүн күйүп жанган адисти дайындоо туура деп эсептейбиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин эл билет деген пикириңизди колдоого алып, президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү иштен алынса, буга чейин 2 рет Сокулук районунун акими болгон, көп жылдар бою Чүй облусунун губернаторунун 1-орун басары кызматында иштеп, иш билгилигин көрсөткөн Элкинбек Ашырбаевди президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө талапкерлигин көрсөтөбүз. Ушул облустун аймагында жайгашкан Боом Капчык айында сел жүрдү. Ал күнү Ысык көлдөн келе жаткан жана ал аймакка бара жаткан жүргүнчүлөр 10-15 сааттап жолдо калды. Муну менен катар темир жол дагы жарактан чыкты. Кыскасы жарым сутка Ысык көл жана Нарын облусуна каттам аркылуу байланыш үзүлдү. Бирок ошол эле күнү жол тазаланып, бир тарабынан өтүүгө уруксат берилди. Ал эми ошол жол жээгинде жашаган жергиликтүү эл электр жарыгысыз, суусуз калды. Мал болсо суунун аркы yüzүндө калды. Ага карабай жергиликтүү эл стратегиялык жолду тазалап жаткан жумушчуларга уюша калып ысык тамагын берүүдө. Ушундай мына тамак жасап берип атабыз, жеткирип берип атабыз машина менен. 3кө бөлүнүп тамак жасалып атат 3 жерде. Эми жакшы, Кудай буйрса, эки жактан эл деген кайдыгерлик кылбайт экен. Бияктан жардам берип атат, майын берип атат, этин берип атышат, кесмесин берип атышат. Колдорунан келген жардам берип атышат да. Мына ушундай жарандык милдетин аткарган кыргыз жарандары биздин өлкөнүн сыймыгы деген сөз менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.